Михаил велосипедти негизги транспортуна айландыргандардын бири. Ал Бишкекте аба да, жол да абдан кир экенин айтууда. Пыльный воздух, и он остается, это основная проблема. Чаң аралашкан аба кала берет. Бул негизги көйгөйдүн бири. Себеби шаардын чети бүт бойдон ылай жолдор. Баткак машиненин дөңгөлөгүнө жармашып, бүтүндөй шаарга, абага тарап жатат. Кече эле тазалаган велосипедим бүгүн ушундай кир. Жолдорду оңдоп, биринчи кезекте жашылдандыруу керек. Ыш, түтүн жана чаң мурунду өрдөйт. Дем алсаң сезилет. Өкмөт шаар бийлиги кир абаны көрүп, сезип жатканын такай айтып келет. Бирок жакшырта турган алгылыктуу кадамы жок деген сын күчөдө. Бул боюнча катуу талап ыр саптары парламент трибунасында да айтылып жүрөт. Андай ырлардын авторунун бирине кезиктик. Өф түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн. ТЭЦтен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса, чубайт арттан көп түтүн. Күнү каптайт калааны, түнү каптайт калааны, түйшүк кылып алдык биз түтүн деген баланы. Түтүн демекчи айрым экологдор жаңыланды. Модернизация болду дегенне карабай, Бишкекти булгаган бирден бир булак. Бул Бишкек жылуулук борбору деп келет. Бул эколог түтүндүн чыныгы зыяны жашырылып жатат деп шек саноодо. ТЭЦ норматив менен иштеш керек да, канча затты чыгарганга болот деп. Ошол нормативи таң калыштуу бүгүнкү күнгө чейин жок экен ТЭЦтики. Убактылуу норматив 3 жыл мурун киргизилиптир. Бул мыйзамга такыр туура келбейт. Ал эмне үчүн ошондой шартка жеткирди? Жоопкерчиликке тартыш керек биринчиден ошол жетекчилерди. Лаборатория канча жолу текшерип атат, ай сайын текшерип атабы, сутка сайын текшерип атабы. Эми капкара түтүн чыгып атса, анан кайдагы 99% очистка жөнүндө айтабыз. Факты менен көрсөтүлгөн лабораториянын замерлери бүгүнкү күнгө чейин жок. Деген менен тиешелүү мекеме жептен зыяндуу түтүн чыкпаганын, ал буудан айырмасы жок түтүндү бөлүп чыгып жатканын такай айтып келет. Айтмакчы, Бишкек четиндеги таштанды жайда жыл бою таштанды күйүп, өртү өчпөй келет.